төрагасы генерал-полковник Ташиев. 5 жылдан ашык созулган тандем аяктап, президент Садыр Жапаров эң жакын саясий өнөктөшү досу Камчыбек Ташиевди бийлик сересинен четтетти. Жумуштан алып коюу, ал эмес ага жакын кишилерди жумуштан алып коюу президенттин прерогативасындагы нерсе, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, буну моюнга алыш керек. Бирок экинчи нерсе бар да, кызматтан алып койсо ал кызматтан кетет, бирок саясаттан алып коюлбайт да. Менин оюмча эки тараптуу саясатта деп ойлойм мен азыр. Демек ал экөө биргелешип жасап аткан болуп калат. Экөө мен ойлойм, булар бир топ убакыт өтөт, ачуу басылат кыргызда, мында акыл калчайт, анан сүйлөшөт деген оюм бар. Сүйлөшүп бир пикирге келип, кайра эле бир команда болуп иштейт булар. Менде ошондой ишенич. Биринчиден мен президентке бир катуу суроом бар эле, ошону өзүңүз жооп берип койсоңуз. Эки дос бийлик талашып жатат деген сөз канчалык деңгээлде чындык жана ушуну бир чекит коюп, ушундай нерселердин баарына элди ары бери дүрбөтпөгөндөй кылып өзүңүз бир жооп берип койсоңуз. Бийлик талашып атат деген мындай бири-бирибизди кайраштырган маселе ровно мына 3 жылдан бери келатат. Мен бийликке келип отурган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин чабыштыралы экөөнү деп. Дагы бир баягы спец органдарга түшүп калган экен, телефондору анан мындай жазуулары отуруп алып бир аксакал эле киши өзү уюштуруп атат, 5-6 тегеректетип алып. Сен дейт Садырга барып туруп агасын айт, бир тууган агасын ал ушуну кат экен дейт. Мына бир жуманын ичинде Ташиев бийликти басып алган атат, мына аз калды деп айтат. Ал барып айтса ишенет дейт. Сен барып аялын айт деп бир аялды жумшап атат. Сен жакшы турбайсыңбы деп баягы бир жарадар болгондорду лечитетип жүргөндөрдүн арасында жакшы болгон бир аял бар экен, мамилеси бар. Сен аялын айт дейт, сен болсо баласын айт дейт. Баласы менен иштеп аткан турбайсыңбы? Ошону угат дейт. Ташиевди мага коюп койгула дейт. Мен аны өзүм бат эле көндүрөм дейт. То есть чабышсын дейт. Экөөнү ажыратсак дейт, анан оңой кулатабыз бийликти деп атат. Эми мен ошол аксакалды боорум ооруйт. Чыгарып деле жиберсем болот ошол видеону, менин колумда турат. Ошол записти мисалы. Бирок мен силердин элдин алдында набирин төккүм келбей атат да. Азыр тынчып калды уже өзү деле. Ушинтип мындай күчтөр ал бир эле топ эмес. Мен 3 жылдын ичинде не деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Экөөбүз деп чабыштыра турганда. Бирок биз аган барган жокпуз. Анткени мен баарын көрүп билип турам. Анан Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаевич келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок, ким отурабыз. Потому что ал дагы мекеним деп күйөт, мен дагы ошондой эле мекеним деп күйөм. Ошон үчүн айырма жок, кимибиз отурганбыз. Ошон үчүн талашпайт. Андан сарсана болбой эле болот. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Эми Садыр Кожоевич экөөбүздүн мамилебиз, саясаттагы багытыбыз, бул турмуштагы чогуу мындай аракетибиздин баардыгын Кудайым көрүп билип турат да. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип, бири-бирибизди жүлүп таяйлы деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да, дал келиши болуп калды. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Анан бирок баары бир эле саясатта достук жок дешип эле жанагы ар түрдүү адамдар бизди кагыштырганга аракет кылышып, ар түрдүү пландарын түзүшүп, ушул экөө урушуп кетсе анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен дешип, ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү? Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Бирок ошолордун баардыгынын үмүтү, ою таш кабат. Таш капты жана мындан ары да таш кабат. Себеби биз дагы бир жолу айтайын. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Ошол Садыр Кожоевичтин
алып мен bir президент болуп алайын деген оюм жок. Анан ошондой ой жок болгондон кийин биз бири-бирибизге мындай саясатта бири-бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекетибиз көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Камалып түрмөдө бирге да отурдук. Эчем бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк. Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды бир темир адам экен деп билдим да. Мен президент болуп отурамбы, же Камчыбек Кыдыршаев келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок ким отурабыз. Потому что ал дагы мекеним деп күйөт, мен дагы ошондой эле мекеним деп күйөм. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Улица Байтемирова 820 метр бул өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен эме болду. Жасалды. Тетиги тротуардын бер жактарында бир жолу жакшы кылып койушуңар керек экен. Ооба, жасап үстүн. Ошолорду жакшы кылып койсоңор мында ары бери. Красиво болуп турган жакшы да. Тетигилердин баары озеленение кылышыңар керек. Ооба, азыр эми тетиги жээкти дагы тигине. Ооба, эми кудай кааласа. Могул жерде да жол жок болчу. Садыр Кожоевич. Жол жок болчу. Тротуар менен могу бир аз жетишпей калдык. Жаңы жол курушту да бул жерде. Жаңы жол курдук. Бул до конца Кроттун жолуна чыгат. Сүйлгөн үйлөрдү бердиңерби ордуна? Бердик, бардыгын бердик. Квартира бердиңер? Квартира, анан жери бердик. Болду, рас болду ошо. Калтырбай эме кылбаш керек да мындай. Ыйлатпаш керек да. О, столбонун тегерегинде эме болот экен да, тротуар, а? Ооба, кудай кааласа. Оң жагында. Ооба. Тиягында да тротуар болобу? Нар жагы эки жагында тротуар болот. Жакшы экен. Бүгүнкү күнү биздин шаарыбызда официалдык түрдө 500 миң адам болсо, фактически биздин шаарыбызда 800 миң 900 миң эл жашайт. АТРден кийинки биздин жалпы аянтыбыз 2 эсе көбөйүп 39 миң гектар болду. 231 муниципалдык кызматкер иштейт. 36 мекеме ишкана бизде иштейт. 6 мап жана 3 айылдык аймактык башкармалар бөлүнгөн шаарыбыз. 75 шаарыбыз мэр болуп келгенден бери ушул августка чейин бизде мына 33 көчө асфальт төшөө иштери башталды. Болуп атат. Азыркы күндө биз тапшырган көчөлөр да бар. 2 базарыбыз чоң базар курулду. 4 көпүрө, 50 балдар аянтчасы, 69 кош каржылоо бул мамлекетибизде биринчи пилоттук программалардын шаарыбызда. Негизги сиз бизди колдоп ушул шаарыбызга акча бөлдүрүп бердиңиз. 2 миллиард 586 миллион сомго биз жалпы 11 көчөнү асфальт төшөдүк. Жалпы 21 шаарыбыздын атынан сизге чоң рахмат билдиребиз. Экинчи биздин чоң долбоорлорубуздун бири бул 8 канал шаарыбызда. Бул уникалдуу шаар болгондон 8 канал агат. Ошо 8 каналды бошотуу боюнча чоң жумуштар аткарылган. Бул жумуштарды аткарууда өзү туруп ушул ар бир каналды бошотуу боюнча чоң жумуштар болуп жатат. Бүгүнкү күндө мына Ош шаардык муниципалдык такси кызматы да ачылды. Акыркы мына 1-2 күндө биздин жумушубуз башталды. Пилоттук программа болуп, приложениябыз да ачылды. Кудай буйрса Кыргызстан боюнча ушул жай аңгартып даярбыз. Эко таксилерге электромобилдерби? Электромобилди сактайт. Беркидей болсо какташ кыйын. Бара-бара бүт өлкөнү таксилерди электромобиль басат. Эмки аркы жылдардан баштап. Мына могул жерден баштап дейт, машина баратпайбы? Ушул жерден баштап жол жок болчу. 4 үй бар болчу, 4-өн тең көчүрүп, бирөөсүн буяктан көчпөйм деп буякка татанга үй салып бердик. Сол жакта көрдүңүзбү мына? Бир ушулду салып бердик. Молодец мына. Этен турат хозяины. Эмне деген эмгек? Жакшы эмгек кылып атасың, молодец. Оң жакта карап койсоңуз, оң жакта полный тетиги актилектин курган до конца тротуар кылдык. Эки жагына жок болчу. Западный. Тротуар жок болчу, вообще татуу жок болчу. Эки жагынан тең тротуар кылып жасадык, освещениеден койдук. Сол кайдаңыз. Мынакей.
Оң жағын қарасаңыз, мына бүт сквер жасап атады. Полностью бақтары тегеп, брусчаткаларды қойып. Ош шаар жаңыланып өх деп аткан экен. Оштар жаман сүйүнүп атат. Шаар өзү өх деп аткан экен. Наконец-то бир шаарга окшойт экенмин деп аткан экен да. Кайра асфальт башкача чейин бир 10 жыл кетет да. Ал убакта уже дагы валунап пайда болот, колея пайда болот. Бул жерде кийин фреза кылып туруп кайра зыңкыйта басып койсо эле, ал убакта уже биздин өзүбүздүкүлөр опыт алып калат. Асфальт укулатчыгың дагы, таптагычың дагы, зыңкыйат сонун болот. Болду, мындан ары өзүбүздүн эле диги компанияларга, Минтрансқа эле кылыш керек. Минтрансқа дагы техника алып беришибиз керек. Ар бир райондо бирден асфальтта укулатчыгы, анан жетиштүү техникасы болуш керек. Мисалы Бишкектен, Ош Чүйдөн, Таш Барбаштан, мисалы көлдө бир айылды асфальт басам десе, бир 2 айылдын ортосунда. Райондоку эле ДЭУнун эле техникалар барып эле баса салыш керек да. Илгери Союз мезгилинде ошондой болчу да. Союз мезгилинде ошондой болчу. ДЭУнун эле техникалар барагалып эле райондун эмесин басып ташташчу. Кийин чачырады, өлдү кетти баардыгы. Оң жакта бүт тиги окуу жайлар бар болчу да. Алар менен бир аз талашып, урушуп, жылбайбыз деп, эмне жылбайсыңар? Буякта болчу да. Жашыл машина. Мен өзүм үчүн алып атам, бул сага дебейсиң да. Эл үчүн алып атам да деп. Сигнал берип. Шаар үчүн, кийинки көмө үчүн алып атабыз да. Бата берип атат. Эрдем мечити. Баары самандай көрдүңүзбү? Сонун болду, өзүбүз көрүп койгон сонун болду. Акча берген, текшерет экен бул дейт да. Сен маған списогын бересің, мына моулардын үйүн буздум эле, ушуларга үй керек болуп атат. Алып кел, жибер, сразу эле неме кылабыз. Жарайт, распоряжение менен эле берип киргизип таштайбыз. 3 комнат болсо 3 комнат, 2 комнатка берчүлөргө 2, 1ге берчү, 1 өзүң караштырып көрөсүң. Все, жарайт, анда вообще. Бирок шедер эле 2-3 комнат эле бере бер, баягы жер там менен этажды салыштырып болбойт да.